Қазақстанда интеллектуалдык менчик жана бизнес тармагында юридикалык магистрлерди даярдоо боюнча билим берүү программасы ишке кирди. Дүйнөдө мындай программалар 14 мамлекетте бар болсо да, ал азырынча Евразия мейкиндигинде биринчи жана жалгыз десек болот. Өлкөдө бул нерсеге Илим жана жогорку билим берүү министрлиги, Юстиция министрлиги, бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму жана Максут Нарикбаев университетинин ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюунун аркасында жетишилди. Алгачкы студенттер 15 адам болсо, алардын 10-у гранттык негизде окушат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө интеллектуалдык менчик ээлери үчүн дүйнөлүк рынок 70 триллион долларды түзөт. Ал эми интеллектуалдык укуктар жана менчик маанилүү роль ойногон креативдик индустрияны өнүктүрүү үчүн кесипкөй кадрлар менен камсыз кылуу зарыл. Крупные корпорации, все Google, Amazon, они все защищают свои права. Google, Amazon сыяктуу ири корпорациялар, алардын баары өздөрүнүн укуктарын, ойлоп табууларын жасалма интеллект тармагында коргошот. Ошол сыяктуу эле OpenAI бардык бул аймактар түздөн-түз укукту коргоону талап кылат. Ал эми интеллектуалдык коргоо жаатындагы бул магистрдик программа биздин казакстандык студенттерди интеллектуалдык менчикти укукту коргоонун жаңы ыкмаларына үйрөтүүгө жардам берет. Новым методом, способом правовой защиты интеллектуальной собственности. Зияткерлик менчикти коргоодун эки жүйөсү бар экендигин моюндоо керек. Осы voice жүйөсү. Интеллектуалдык менчикти коргоонун эки системасы бар: эл аралык жана улуттук. Биринчиси мисалы товардык белгини каттоодо көптөгөн артыкчылыктарды берет. Эгерде мен өзүмдүн товардык белгиге болгон укукту эл аралык система боюнча коргосом, анда ал бардык өлкөлөрдө корголот. Ошондуктан студенттер бул практиканы үйрөнүшөт. Биздин максат аталган тажрыйбаны өздөштүрүү жана бизде улантуу. Отурган максатыбыз бул биринчи сол тажрыйбени үйрөнүп, кийин ары карай өзүмүз жалгастыруу болуп табылат.